Мен Кудай деп айткандан коркпойсузбу дейт. Мен коркпойм. Тетирсинче Кудаймын деп айтпай калгандан корком. Кызматымды аткарбай калгандан корком. Арыстан Алай жаңы Кудайым, сизге ыраазымын. Мен сиздин сабагыңызды угуп, өзүмдүн чыныгы ордумду таптым, бар болуңуз. Ушу чындык. Салыштырыңыз өзүңүздү. Сиз кыргызсыз. Мына мен бала кезде сүрөт тартсам, ат тартайын десем, атка окшобой калчу эле. Ыр жасайын десем, аяк окшобой калчу эле. Оончу болоюн десем, аным окшобочу эле. А көрсө чыныгы ордум бар экен да. Анысы кандай, сиз да чыныгы ордуңузду салыштырыңыз. Эмнеден жолуңуз бар? Сиз кыргыз болсоңуз, сиздин актан, чындыктан, улуулуктан ордуңуз бар. Бул көрөрман жазгандай мына. Сиздин сабагыңызды угуп дейт, өзүмдүн чыныгы ордумду таптым дейт. Чыныгыңызды ордуңузду тапканда сиздин көкүрөгүңүз тынчыйт. Журт атасы эртерээк эле бийликке барыңызчы. Эл кыйналып кетти. Күндөн күнгө кырсык көбөйүп жатат. Элди сиз эле куткарасыз. Сиз биздин таянар туубузсуз. 2020-жылы бурулуш болот деп ааламдан так берилген. Ошо Сооронбай Жээнбековдун сезону бүтөт деп. Анан өзүң президент болосуң да деп арбайлар. Анан бул сезон кандай бүтүшү мүмкүн десем, срогу бүтө элек да алар аны мисалга 2020-жылы 3 жылга да толбойт. Анан көрсө жаныбарда мындай жандык нерседе сезон гана болот экен да, срок болбойт экен. Мисалы бак 100 жыл жашайт деп срок койбойбуз да. Суу барбаса өспөй да калышы мүмкүн. Күн тийбесе же бирөө кыркып кетиши мүмкүн. Же кызматын аткара албаса бирөө кыркып салышы мүмкүн. Чөптүн деле суу барбаса саргарып кетиши мүмкүн. Ошо сыяктуу сезон болот экен. Мына Аккуунун да сезон эртең бүтөт. Адам улуулук өтсө, анын кереги жок болот. Сезон болот экен. Анысы кандай дагы бу кишинин дагы сезону ошо 2020-жылга жетип жетпей бүтөт. Эл кыйналып кетти деген бул чындык. Себеби улуу күчтөр, мына улуу күчтөр, аалам, ак, аталар улуулукка өтпөгөн үчүн кырсыктырып атат адамзаттычы, ар бир адамды. Мен ушу кенеде бир тешикке окшогон эфирден ушунча өстүрүп койдум. А буларда жалган болгондук, менде чындык болгон үчүн өстүрүп койдум. А буларда жалган болгондуктан мына анча мүмкүнчүлүгү туруп, бийлиги, байлыгы, айыл өкмөтүнө тапшырма берсе деле канча иш бүткөрүп коет эле. Директор школдор чогултуп 2 күн чоң ушул спорт сарайында сабак өтсөк эле барып бир чоң өзгөрүүлөр болот эле да. Ушунча телеси турат. Көрдүңүзбү? Жалган болгондуктан жүрүшпөйт. Ушулар куткарыш керек эле. Мындайча айтканда бийлик башындагы. Ошон үчүн Арстан окусуң деген ошол. Арстан ошон үчүн кыргыз эли биринчи бутуна турат деген ошол. Кыргыз өлкөсү түптөлөт, анан дүйнөгө көчүрүлөт деген ошол. Ошондуктан бул такка мен каалабасам да бар. Себеби кыргызды куткарыш керек. Бутуна отургуш керек. Эгер ушул улуу журт улуулукка калыптанып калса, бир мүнөз, бир идеяга өтүп калып атпайбы? Мына бир үй бүлө биригип кеткен атат. Динди коюңуз ал. Эгер азыр улуулук болбосо, бир үй бүлө бирикпей атат. Бирөө динди пир тутат, бирөө пендечиликти пир тутат, бирөө сүйүүнү, бирөө көз карашты болуп кырсыктаган атат. Бул көрөрман абдан туура жазган. Урматтуу улуу журтум, адамзатты куткарып калуу биздин милдетибиз. Эми Арстан Алай эч ким көрө албаган, эч ким көтөрө албаган, эч ким көрө албаган чоң ааламды кызматка ааламдан буйрулуп отурду дейт, урматтуу улуу журтум. Кээ бир сөздү жакшы түшүнө албай калышың мүмкүн. Кээ бир сөздү эстей албай да калышың мүмкүн. Ошондуктан мага сын койбо. Молдокелер, пенделер, жан дүйнөсү жардылар, акылды сунуп алгандар мага сын койбогула. Мага сын койгонуң бул ааламга сын койгонуң. Кырсыктап каласың, аалам күчтөрү жазалап коет. Мына пайгамбар чыккандан кийин азыркыга чейин өчпөй атпайбы дин? Эмнеге дегенде
ошол пайгамбар чындык алып келем деген, ошол бир тынчтык алып келем деген, мисалга ошол идеология, анысы кандай да азыр адам ааламдык кызмат аткарбаса өзү кырсыктайт. Ошон үчүн мага окшогон көчүрмөлөр күндөн күнгө көбөйөт. Ошо кырсыктап калбайын, ааламдык кызматымды аткарайын, энерги өткөргүчкө айланайын, улуулукка өтөйүн. Арсылай элчиликти теңир купулуна толгондой аткарып, анан жомоктун перисине айланды дегендей. Энерги өткөргүчтөр, мына могу энергия, чындыкты өткөргүчтөр күн өткөн сайын көбөйөт. Бул чындыкты эч ким токтото албайт. Ошондуктан ааламдык кызматыңызды аткарып, улуулукка калыптануу утушуңузду алыңыздар. Экинчи, 4-күнү түз эфирде көрүшүп, чындыкты сүйлөшкүчө бар болуңуздар.